Амансызбы ардактуу көрөрман, кайрадан Маданият шоу берүүсү жылдыздардын жашоосундагы акыркы жаңылыктар менен бөлүшөм. Ошондой эле дүйнөдөгү атагы чыккан жылдыздар тууралуу дагы кызыктуу фактыларды топтодук. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Сиздер менен мен Сезим Милимбекова. Апакай Аккуу ыры менен көпчүлүккө таанылган ырчы Айпери Сыдыкова көз жарды. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазып, кубаныч менен тең бөлүштү. Бүгүн 31 мартта ыйык ороз айында жума күнү 3-чү наристебиз жарык дүйнөгө аман эсен келди. Көз жарып алгыча сүрөт жүктөбөй эле жүрдүм эле. 2 ай мурунку сүрөтүм деп жазды ал. Ырчайым менен анын жолдошу бир кыз, бир уулду тарбиялап келишет. Ырчы Роза Шакирова жолдошуна арнап «Мага керексиң» аттуу чыгармасын жаратты. «Мага керексиң» аталышындагы чыгарманы жолдошума арнап жаздырдым. Майда тарталы деп жатабыз. Айта кетчү нерсе, клипке үй бүлөм эмес, каармандар тартылат дейт. Үйлөнүү той, апаке, ашыгым, карабачы, таппай жүрөм, кызганыч аталышындагы ырлары бар. Ырчы Малика Дина Баку шаарында өткөн Global Reputation Award эл аралык сыйлык тапшыруу аземинде The Celebrate Singer of the Asia номинациясын жеңип алды. Бул жаңылыгы менен Маданият министрлигине Малика Дина өзү кабарлаган. Сыйлык алгандардын арасында кыргыз ырчысы Малика Динадан тышкары өзбекстандык ишкер айым Луиза Шарахметова, туркиялык жазуучусу Эндер Сарач, түрк зергер буюмдарынын брендинин негиздөөчүсү Мюге Онак, өзбек актрисасы Асоль Шадиева жана башкалар бар. Бул сынак бизнес дүйнөсүндөгү глобалдык кызматташтык идеяларын бириктирген долбоор. Негизги максаты бул тармакта жогорку натыйжалары менен айырмаланган адамдарды бири-бири менен жакындан тааныштыруу жана алардын иш-аракетин колдоо жана баалоо болуп саналат. Иш-чара дүйнөнүн белгилүү брендтеринин негиздөөчүлөрү, ошондой эле бул чөйрөдө добуш берүүгө укугу бар белгилүү инсандардын катышуусунда өттү. Төкмө акын Изат Айдаркулова Монголияда өткөн айтышта 2-чи орунга ээ болду. Жакшы жаңылыгы менен Манас театрынын жетекчиси Азиз Бемырза уулу жазып чыкты. Устаты Кыргыз Республикасынын эл акыны Амантай Кутманалиев калыстар тобунда отуруу менен бирге Монголиянын Копта аймагынын ардактуу атуулуу намына ээ болуп, атайын сыйлык жана төш белги менен сыйланган. Азербайжандык ырчы Эльза Седжахан Бакудагы концертинде «Кыргыз жери» чыгармасын аткарды. Ал Кыргызстан композиторлор союзунун ардактуу мүчөсү. Кыргызстан композиторлор союзунун ардактуу мүчөсү азербайжандык ырчы Эльза Седжахан Бакудагы концертинде «Кыргыз жери» чыгармасын аткарды. Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында Руслан Акун режиссерлук кылган «Агай» көп сериалдуу тасмасынын бет ачары болду. «Агай» тасмасында Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болуп 1990-жылдардан кийинки айыл жериндеги социалдык, экономикалык, маданий абал чагылдырылган. Тасмадагы башкы каарман Гапыр Агай. Ал аксаган билим сапатты жогорулатууну көздөп, бирок бир топ кыйынчылыкка жана бут тосууга тушукканына карабастан жыйынтыгында максатына жетип гимназия ачып, ал иштеп чыккан усулдар менен билим алган окуучулар республикалык олимпиададан алдыңкы орундарды ээлешкен. Гапыр Мадеминов Баткен облусундагы Лейлек районунун коңшу Тажикстан менен чек арада жайгашкан айылда акыл эмгегинин маданияты энелер мектеби усулдарына таянып номер 3 эксперименталдык гимназияны түптөгөн. Ал иштеп чыккан усулдар программа менен даярдап чыгарган китептер менен билим алган гимназиянын бүтүрүүчүлөрү ошол күндөн ушул күнгө чейин республикадагы жана чет өлкөдөгү алдыңкы жогорку окуу жайларга акысыз өтүп келишет. Кореялык музыкант Сонг Вон Соп өзүнүн YouTube баракчасына корей тилиндеги белгилүү тректердин каверлерин жүктөп турат. Бул жолу ал Мирбек Атабековдун «Кечки Бишкек» ырын ырдап чыкты. Ырчы мырза буга чейин Нурлан Асиптин «Керексиң» ырын ырдап чыккан. Нурлан Асип каверди өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жүктөп, өнөр улутка бөлүнбөйт деп жазган. Корея улутунун сулуулук мурасы аталган актриса Ким Тхэ Хи 43 жашка толду. Менин ханышам, Гарвардтагы сүйүү баяны, Айрис, Бейишке барчу тепкичтер, Йонпал, Чанг Окчон тасмалар аркылуу дүйнөгө таанылган Ким Тхэ Хи 1980-жылы 29 мартта Түштүк Кореянын Улсан шаарында төрөлгөн. Үй бүлөдө 3 туугандын ортончусу, өзүн эжеси сыяктуу кино аламына багыштаган бир тууган Ливан аттуу иниси бар. Актриса 4 жашка чыкканда атасы Юмун өзү түзгөн жергиликтүү шаардык транспорттук компанияны жетектей баштаган. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, ошондой эле жаштарга жардам көрсөтүүгө багытталган кайрымдуулук акцияларга жана марафондорго көп катыша баштаган. Сеулга көчүп келгенден кийин келечектеги актриса метродон дизайнердин көзүнө илинип, ал модель болууну сунуштаган.
Ошентип анын моделдик карьерасы күтүүсүздөн башталып кеткен. Жарнамаларга тартылып жүрүп 2001-жылы акыркы белек тасмасына тартылып бүткүл Кореяга таанылган. Ал эми 2003-жылы Бейишке барчу тепкичтер сериалына тартылып дүйнө элине тааныла баштаган. Ага улай эле Гарвардтагы сүйүү баяны сериалына тартылып эң популярдуу актриса сыйлыгын жеңип алган. Тасмага тартылуу сунуштары биринин артынан бири жаап, Тхехи ошол жылдагы Кореядагы эң көп суроо талап кылынган актрисага айланган. Жолдошу менен 2017-жылы 19-январда баш кошушуп, ортолорунда 2 кызы бар. Два лица Стамбула, Черная любовь, Дочь посла сыяктуу сериалдар аркылуу таанылып келген белгилүү түрк актрисасы Неслихан Атагүлдү кимдер гана тааныбасын. Бул актриса тууралуу кызыктуу маалыматтарды чогулттук. Актриса 1992-жылдын 20-августунда жарык дүйнөгө келген. 8 жашынан баштап актриса кесибин аркалап келет. Кинодогу биринчи дебюту 2006-жылы болуп, биринчи сүйүү тасмасында роль жараткан. Аталган ролу үчүн Неслиханга келечеги бар жаш талант номинациясында Алтын кокон сыйлыгын ыйгарылган. Апасы белорус, атасы черкес улутунан, ал өз оюн орус тилинде айта алат. Күнүмдүк жашоодо косметиканы дээрлик колдонбойт, табигый сулуулукту баалайт. Два лица Стамбула сериалына катышып, жолдошу Кадир Догулду жолуктурган, бири-бирин жактырган түгөйлөрдүн ролун ойношуп, экран артындагы мамиле чыныгы сүйүүгө айланган. 2016-жылы Неслихан менен Кадыр баш кошушкан. Жаратылышты жакшы көргөндүктөн үй бүлөсү менен жаратылышта көп эс алышат. Үй жаныбарларына жакын, апасы үй кожойкеси болсо, атасы айдоочу болуп эмгектенген. Актрисанын жалгыз гана агасы бар. Жолдошу Кадир Неслихандан 11 жаш уулу. Мурдунун формасын жактырбагандыктан ринопластика жасаткан. Ал картошканы абдан жакшы көрөт жана көп учурда аны менен түрдүү тамактарды жасайт. Актриса фитнес, йога, сууда сүзүү менен машыгып келет. Атактуулардын жашоосундагы акыркы жаңылыктар ушулар болду. 7-каналдын Facebook, Instagram жана YouTube каналына катталып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.